экономиканы өнүктүрүш үчүн бизге инвестиция тартыш керек. Бул экономика өнүксө бизде стабилдүүлүк болот, туруктуулук болот. Бул сиздин баш максатыңыз. Ал үчүн жумуш орун түзүш керек. Жумуш орун түзүш үчүн завод фабрика куруш керек. Завод фабрика куруш үчүн сөзсүз инвестиция алып келиш керек. Мен мурдагы премьерге да айттым эле, Марифовго. Азыр бизде кайрак жерлер бар. Кайрак жерлерди завод фабрика курганга экинчи категорияга өткөзгөнгө мыйзам жол берет. Бирок ушуга чейин азыр силерде ушундай положение иштелип чыккан, бул атайын коррупциялык. Эгерде инвестор келип жер алам десе, завод фабрика курганга, эми менчик жерде жол жок да, чоң жер. Аны ишке ашыруу үчүн кемине 1,5 жыл керек экен. Ушуну сиз эгерде жумуш орун түзөм, инвестиция алып келем десеңиз, биринчи ичинен оңдоп алсаңыз мыйзамдарды, положениени тез оңдосоңуз, ошондо инвестор келет. Жакын арада ошондой жерлердин баары бир токтом менен трансформациядан өтөт. Инвестордун акчасын гана күтөбүз да. Ошондой сиз кура турган заводдор, фабрикалар, вернее, сиз эмес, сиз депутатсыз да. Сиз айтып аткан инвесторлор келип курам десе, нулевой точкасына чейин биз өзүбүз алып барып беребиз. Электр энергиясын да, суусун дагы, ошонун фабрикасына чейин. Келсин, бизге акчасын гана алып келсин. Сиз айтып аткан механизмдердин баарын жокко чыгарабыз. Бул боюнча президенттин тапшырмасы бар. Укук коргоо органдары да, фискалдыктар да, экономисттер дагы иштеп атат.